дагы бир айта кетчү нерсе бул ошол агайдын жасалбай калган иштерин бүгүн ошол баласы колдоппу же сиз дагы жардам бересизби? Анткени көп жерде айтылып атпайбы, менин жана орусча вдохновение деп коет. Мен демилгечим, мага күч берип турган ошо кинолорду тартып, чыгармаларды жаратып жатканда Айтургандын орду башкача болчу деп, анан ошол калган тартылып алган кинолордун кайра улантуу боюнча дагы бир пикирлер ойлонуштулбу же кандай болду? Ошону азыр ойлонуп атабыз. Мен балама да айттым, ошо эмесине жетпеген ойлору жеткириш керек. Колундан келгенче мен деле жардам берем, давай ошонун жакшы сценарийлери бар. Азыр китеп чыгарыптыр, жакшы романдар бар экен, ошону экранизация кылалык. Ошондуктан ошол эле Москвада азыр бир топ атактуу режиссерлор даярбыз деп атат. Жардам бергенге даярбыз деп атат. Андан калса биздин кыргыз эли дагы инсаныбыз, улуу кишилерибиз көз өтүп кеткен деген абдан катуу баалап, ошондон калган нерселерди барктап калат эмеспизби? Мүмкүн биздин бүгүн өкмөт дагы, биздин бийлик дагы, биздин маданият тарап дагы ойгонуп, мүмкүн биз жактан да жардам болор. Бул жакшы нерсе экен. Ошол агайдын изин жоготпой, калган нерселерин дагы биз барктап баалап, кино тартып алышыбыз керек деп ойлойм. Сиз алыста жүрсөңүз дагы жеке жашооңуз менен дагы деле агай тирүү кезинде айтып кеткендей, ошол агайдын чыгармачылыгын улантыш үчүн сиздин демилгеңиз, сиздин кошумчаңыз сөзсүз керек болуш керек. Анда эмесе кийинки сөз сизде. Бурул айым, мына ушул жеке үйдө ушул биздин залкар талантты жакын билген үй бүлө катары агай жөнүндө сиз дагы бир эки ооз эскертүү айтып кетсеңиз. Мен Болот Байкени, конечно, аябай жаш кезинен баштап билем, Айтурган экөө үйлөнгөндөн баштап. Ага чейин Айтурган менен аябай жакын дос болчубуз. Ата-энесин таанычымын, үйүнө барып турчумун, менин үйүмө бул келип турчу. Доспуз азыр деле, дос болчубуз дейт. Эми жаш кезибизден баштап деп атпайм. Анан Болот Байкенди билем, конечно, жаш келинчек алды деп ойлойм да. Кийин мен да үй бүлөлүү болгондо өзүм ойлоном да. Мындай, конечно, кысканган күндөр деле болчу. Менден да кысканчы, себеби тыпылдап эле мен барып калчумун булардын үйүнө, себеби жакын турчубуз да. Анан кийин, конечно, жаш аял алса, сулуу аял алса, мен ойлойм, Болот Байке ушу Айтурганды Айтурган кылды депчи. Айтурган Темирова кылган. Ошол ал киши болбосо, Айтурган эми сулуу, канча сулуу кыздар бар, канча бирок именно Айтурганды көрүп, жактырып калып, анан ошондон баштап Айтурган менен иштеп, киного тартып, үйлөнүп. Анан бизде кыргызда бир жаман менталитет бар да, үйлөнгөндөн кийин эле аялды өчүрүп эле жок кылып коет да. Эч жака барбайт, оң жака болбойт, сол жака болбойт, теги бу деп эле анан. Бирок Болот Байке анткен жок. Наоборот, Айтурганды үйлөнгөндөн баштап эле сразу эле кинолорго тартып эле, даже балалуу болуп атса деле атайын нянька кармап, атайын үйдө нянька болот, тигилерди булар. Биз да жардам берген күндөр болду. Нянька да бир кээ бир учурларда айылына кете турган учур, бизге калтырып кетчи. Ушинтип, наоборот, өстүрдү да. Болот Байке Айтурганды Темирова кылды да. Айтурганда ойлойм, мыкты эркектин артында аябай мыкты аял турат деген бир жакшы сөз барбы? Ошо сыяктуу Айтурган дагы Болот Байкеге бардык шартты түзүп берип атты да. Анча-мынча аялдардай болуп, тигини буну сөзү да жок болчу. Айтурган өзү мындай кичине эме болгону менен, ана аябай мындай кыргызча айтканда, келин катары, аял катары, эне катары бардык кызматты просто өтө жогору деңгээлде аткарчу да. Мен үй бүлөм жок болчу, турмушка чыга элек кыз болчумун да, мен булардын үйүнө барып жүрүм. Мен таң кала берчүмүн, көп нерсе мен Айтургандан алдым деп кээде ойлойм да, көп нерселерди. Бул чыдамкай болчу. Ар кандай ситуация ар кандай болот да жашоодо. Мисалы Болот Байке бир учурлар болот, кинодон келет, тартып келет, же тияктан ачуусу келип, бир кыжырланган учурларда Айтурган ушунчалык мээрим төгүп эле, мындай башкача эле сүйлөп койгондо эле Болот Байке жазылып, мындай чарчагандары, наверное, жазылып кетет болуш керек деп ойлойм да. Анан бул катуу да сүйлөөчү эмес да.
или экөөнүн разница жаштарында да эми, конечно, убакыт эмелери бар го, разница жашында. Айтурган аябай сыйлачы Болотто. И Болот байке дагы муну мындай өтө деле эме башкача кичинекей кыз менен мамиле кылгандай. Анан кийин балалуу болушту, балалуу болгондон кийин ал өзүнчө этап, ал башкача дагы мамиле. Айтайын дегеним просто Айтурганды үйгө отургузуп эле камап койгон жок. Ошо иштетти, режиссерский работаларды үйрөттү. Мындай азыр айтып жүрүшпөйбү, Шамшиевке тартылганда ВГИКти бүтүп кеткендей эле, как будто бир ВГИК чоң вузду бүтүп келгендей болуп, ошо кинодон кийин ошондой болуп калчубуз деп айткандай, Айтурганды канча жыл жашады, ошончо жыл тарбиялап, бийик өстүргөн Болот байкенин эмгеги деп ойлойм. Сөзүңүздө калет жок, буга баарыбыз эле күбө болгонбуз. Бирок бул жерде айта кетчү нерсе, ошол Болот агайдын бүгүнкү чогуу жашаган жубайын дагы мен эскерте кетким келет, анткени ал дагы бизге жакшы нерсе кылды. Агайдын артында бул кийинки келинчегинин дагы 3 баласы бар экен. Мен ойлойм, акка нарыктан суу агат деп, мүмкүн агайдын ушул кийинки балдарынан бирөө келечекте кыргызды бир алыска тааныткан, кыргыздын намусун коргогон бир бийик адамдардан чыгып калышы мүмкүн. Ал жеңени дагы ушунчалык ыймандуу, бардыгын сыйлап, бардыгын агайдын акыркы күнүнө чейин жанында отуруп, жакасын агартып жууп деген сыяктуу да. Мен сизге дагы бир бере турган суроом, бирок ага карабастан эле бүгүн мен ушул агайдын бийик, тунук, өмүр бою эсинде калган сүйүүсүнө кайрылгым келип атат. Агайды айтышат, ушул акыркы күнгө чейин эле Айтурган айымды сүйдү. Ал башка аялдарды алса деле, ошол аялдардан Айтурган айымдын көз карашын, кыймылын же болбосо ошол сүйгөн аялдын бир элесин элестетип, ошону издеп, жана кийин дагы жаш кыздарга үйлөнүп калган себеби ошол деп айтышат да. Бул боюнча сиздин пикириңиз? Мен да ойлойм, Болот байке бир күнү бизди чакырды, тиги Айтурган келди, анан Чыңгыз, Сүйтай баарыбыз отурабыз, ошондо минтип айтты да, анда уже башка болчу, азыркы аял эмес болчу. Мамаңарды абдан баалагыла деди. Баалагыла, берегите, орусча сүйлөчү да ал киши, берегите маму деди. Мен мамаңар менен жашап жүргөндө деди, биз мындай жок деген нерсени билчү эмеспиз деди. Мындай бир нерселердин баарын Айтурган билгизбей эле бүтүрүп койчу деди. Көрсө берекенин баары ошо мамаңарда экен. Ушул сөздү мен ошону дайыма айтам, Айтурганга да айтам, балдарына да айтам, үйгө келип жолдошума да айттым. Кээ бир аялдар кут болот, кээ бир аялдар жут болот деген сөз бар го. Айтурган ошо куттуу кыз экен да, куттуу аял экен. Ошону Болот байке менен кийин жолуктук, Дасмиядан бир Куран окуткан жерден жолугуп калып, отурчу деп отургузуп алып, ошондо да айтты да, мен если Айтурган менен жашабасам, это не значит, что со мной нельзя здороваться. Учурашып отуруп койбойсуңбу жаныма, отур деп отургузду. Анан ошондо да айтты, Айтурган береке Айтурганда экен деди. Ошо бул тигил аял жаман же бул аял жакшы деп айткан жок, просто именно Айтурган менен жашаган күндөрдү ал эми баалап, эми ошонун урматына жетип, ошонун эми баалаганы билинип атты да. Анан канча жолу жолуктук, магазиндерден жолуккан, прием жанагы российский посольстводан, Өзбекстандын приемунда да жолугуп калдык, жанагы День независимости. Ошондо жолукканда да Айтурганды айтат да. Анан мен жолдошума айтам, все равно Шамшиев любит ее деп, ушинтип, все равно жакшы көрөт экен. Себеби деп ойлойм да, себеби кичинесинен үйлөндү да. И кичинесинен Айтурганды тарбиялады, кичинесинен актриса кылды. Анан чоңойгондон кийин, жетилгенден кийин, баардык нерсеге жеткенден кийин анан ажырап калыш, мне кажется, Болот байке үчүн деле Кичине оор болду, ал кишини жоготуу болуш керек деп ойлойм. Кийин эми мудрость приходит кичине попозже дейт го, анысы кандай. Может, Болот байке да бир адашуулар болду. Жаман деле болгон жок, кийин балалуу болду, анысы деле жакшы болду, ал Кыргызстан үчүн жакшы болду. Бирок негизи дагы эле айтам, аялдар үчүн да айтам, вообще культуранын адамдары үчүн айтам дайыма. Биринчи сүйүүсү Болот байкенин, по-моему, Айтурган. Ошон менен Айтурганды өмүр бою сүйүп, өмүр бою баалап,
кетти да. Акыркы күндөрүнө чейин даже ошо ооруп атканда айтурган деп айтып атты деп айтып атышты. Мен спецбольницада мен медакадемияда иштегем өмүр бою. И медсестра, врач кыздар айтып атты, айтурганды аябай сурап атты. Үйүнө акырын чыгып атты дейт, бирок айтурган келдиби, айтурган келдиби деп сурап атты деп айтып атышты да. Бул эмнени билгизет? Мен ойлойм, мунун баары эле чогулуп эле топ менен айтканда бул жанагы нерсе чоң биз сүйүү. издеп жаткан нерсе чоң сүйүү. Сизге да чоң рахмат. Бул улуу талант жөнүндө сизде дагы архив бар экен. Ал кишинин ошол береке ошол жакта экен деп айтып кеткени. Бул эми тагдыр, биз эч жакка качып кутула албайбыз. Мындан келди агайдын тагдыры ошондой. Кийин дагы үйлөнүш керек болчу, кийин дагы 3 балалуу болуш керек болчу. Мүмкүн агай өзүнүн жүрөгүндөгү бир таппай аткан түнөктөрүн ошол кийинки төрөлгөн кичинекей наристелерден таап, ал жерде деле бир бактылуу болгон учурлары болду. Менин акыркы суроом, айтурган айым, мүмкүн башка кыргыз эли үчүн жаңылык болгон жок. Мен ушул чыгармачыл адам катары мен агайдын көз өткөндө, агайдын үйүнө барганда, мен ошол агайдын бул дүйнөдөн өтүп кеткенине жүрөгүм ачыкканы бир себеп болсо, экинчиден агайдын жашаган үйү мен үчүн абдан мени өкүндүрдү. Анткени ошол бакыт үйүнүн артындагы жанагы Союз убагында берилген үйлөр экен, кичинекей үй. Мен таптакыр эле башкача элестетип барганмын. Бизде жогору жакта бир топ байлар жашаган, чоңдор жашаган, же болбосо улуу кишилер жашаган өзүнчө жеке үйлөр бар. Мен бир ошондой үйдү элестетип бардым эле. Ага карабастан ошол агайдын бүгүнкү күнгө чейин мындай бир алдым жуттум эмес, өзүнүн бар оокатына шөйрө кылып жашаган адам катары ошол Союз убагында салынган 3 комнат үйдү көргөндө мен бир топ бир жаман эле абалда болдум десем дагы болот. Мүмкүн ошол агайдын акыркы сапарга узатууга казак кошуна, өзбек элинен же башка улуттун чыгармачыл элдеринен келип, агайдын ошол үйдөн чыгып жатканын көрсө, мен ойлойм бүткүл эле кыргыз үчүн бул абдан намыс болду. Анткени биз талантты баалап, азыркы эсеп менен ойлоп көрсөк, бир өтө деле көп акча эмес, ошол агайга бир жакшы бир чоң үй салып, белек катары берип коюшту эле. Бул чоң жеңил эле нерсе болчу да. Анан кийин эмне үчүн агай ошол өмүрүнүн акырына чейин ошол кичинекей үйдө жашап калды? Биринчиден бул акча керек да, иштеш керек, жумуш жок, пенсиясы эмнеге жетет? 24 000 дейби, ушундай пенсиясы болгон экен. Ал эмнеге жетет? 3 баласын багыш керек, аялы иштебейт. Биринчиден, экинчиден мен өзүм ушунчалык экенин өзүм көрдүм. Сиз көргөндөй мен деле ал үйгө канча жыл көргөн эмесмин. Барган эмесмин. Анан кийин өзүм деле аны көрүп аябай жаман болуп кеттим. Эми балдарымдын коллорунан келген болсо алып берет эле, албетте. Бирок эми балдарым деле өздөрүнүн жумушу менен, айлык менен жашап аткан. Анан ошондой болсо деле баягы машинесин уурдап күйгүзүп таштаганда балам машина сатып берди. Анан кийин ошо ойлору болчу да, ошол баягы Ташмойноктогу үйдү Чыңгыз азыр кызым менен акча чогултушуп ордуна коебуз деп. Ошол ордуна коебуз, папабызды ошол жакка алып барабыз, ошол жакка көчүрөбүз деген. Бир жок дегенде 10 жыл жашайт деген азыр мындай болуп ошондой ойлору болчу. Ошондон ошого ойлор болбой калды. Ал чогулткан акчалар башкага кетти. Ошондон аны көрүп алып жүрөгүм деле жаман болуп кеттим. Кандайча ушундай атактуу гений режиссер, ал мисалы ошол чет өлкөдө болсо, Европада болсо азыр миллиардер болуп кетмек, ошол эле Америкадагы баягы Европадагы артисттер бир 2 киного тартылып эле миллионер болуп кетишет. Кандайча ошол даже баягы эле Россияда жүргөн режиссерлор деле ага караганда байыраак да, Шамшиевке караганда. Ошондон эмне кылат, баягы честный иштеп уурдабаган, эч качан пара албаган, ошондой жумушта жашаган, иштеп келген да. Ошондон баягы жазган сценарийлери, китептери деле анын деле акчасын чогултуш керек болчу да. Ал деле азыркы заманда китеп көбүнчө окубай, баары кызыгышпайт. Ошондон тираждар деле жакшы акырындап эми кетип атат го, азыр мүмкүн сатылып кетер. Ошондон
Ошо өкүнүчтүү баягы улуу гений болуп, анан аягында нишите ошо кетет экен. Андайлар көп болгон. Андайлар көп болгон, бирок мен ойлойм бул агайды мындай бир кедей болуп жашады деп деле айткым келбейт, анткени агайдын дүйнөсү абдан бай болчу. Мага келип интервью бергенде өзү айткандай, мен көчөдө баратсам баары эле мени болот ага, болот аба, ата деп алдыман чыгып, жада калса азыркы замандын кичинекей жаш балдары дагы астыман чыгып кучактап учурашканда, мен өзүмдү дүйнөдө эң бай адам катары сезем дегендей. Агай чындыгында эле абдан жан дүйнөсү, казынасы бай адам. Ошол байлыгынын баарын бизге таштап кетти. Менин азыр өзүмдүн эле жашоомдон алсам, менин кичинекей балдарым Ак эмени көргөндө бүгүнкү Голливудтун жылдыздары аткарган кинодон алар такыр башкача кабыл алат. Балага кадимкидей күйөт, ал бала кайда сүзүп кетти деп. Бул ушунчалык бир жакшы бир талим тарбия биздин келечек урпактарга берип кетти десем жаңылышпайм. Маегиңиздерге чоң рахмат. Мен ойлойм, биз дагы ачылбай жаткан агайдын бир топ сырлары бар. Биз азын улак бүгүнкү темабыз агайдын улуу сүйүүсү эле. Агайдын улуу сүйүүсү кантип пайда болгонун, кантип жаралганын, жана ушул акыркы дем алуусуна чейин кантип жүрөгүнүн бир жеринде жашаганын тактап билдик. Анын негизги ролунда деген сиз ойноп калдыңыз. Айтырган айым, кайда жүргүңүз, аман болуңуз. Мен ошол эле сүйүүнү да сизге каалайм, агайга сүйүүңүз өчпөй, дагы деле ошо агайдын калган казыналарынан Кыргызга дагы бир чоң жакшы жаңылык жаралатка деп ойлойм. Маегиңиздерге чоң рахмат. Рахмат, сага да рахмат.